Чыпалак Баатыр өзүнө издеп жаткан жубайына койгон талаптары кандай? Коомго Чыпалак Баатыр кайман аты менен таанымал болгон Зарылбек Аликенов эми өзүнө жубай издеп жатканын кабарлады. Ал жөн гана жубай издептин болбостон, болочоктогу колуктусуна бир катар талаптары да бар экенин айтууда. Ал өз сөзүндө: "Үйлөнгөнгө убактым келди демекчимин. Жалгыздыктан тажадым. Тажикстанга кетким келбей жатат, таарынып" дегендей. Саламатсыңарбы? Менин өзгөчө сүйөрмандарым. Жана дүйнө жүзүндөгү бүтүндөй өзгөчө сулуу татынакай, түшүнүктүү кыздар. Срочно мен силерди издейм дегендей. Үй бүлө куруу максатында мага жолуккула же жазгыла. 18 жаштан 38 жашка чейинки кыздар жарайт мага. Өзүм жөнүндө айтсам, элдин баары эле билет мени. Мен актер, рекордсмен, ырчы жана бир топ трюктардын авторумун. 2018-жылы интернетте эң популярдуу болуп, телевиденияга да чыккам, эксклюзив болуп. Азыр жаңы образдардын үстүндө катуу иштеп, кичине тыныгуудамын. Жашым 33-тө. Үйлөнгөн эмесмин, балам жок. Туура жолдо жашап, мени өзгөчө сүйүп, түбөлүк мени менен бактылуу болуп калам деген сулуу айымдар болсо, улутума карабай баш кошуп жашаганга даяр элем, деп жазып, өзү тууралуу да маалымат бергетти. Көпчүлүк дагы да болсо Зарылбектин өзүн мындай алып жүргөнүнө таң калып бүтпөй келет. Маалымат булагы Барометр KG сайты. Гүлжайна Атаканованы ким уй деп атады? Куудул Гүлжайна Атаканова өздүк баракчасына сүрөтүн жүктөп: "Күлсөң жалжактайт дейт, күлбөсөң таза каадаланат дейт. Семирсең тыркыйып дейт, арыктасаң ыржыйып дейт. Узун кийсең солпоңдойт дейт, кыска кийсең жыртайып дейт. Чачыңды жайсаң саксайып дейт, бекен байласаң тасырайып дейт." Кимдер ушинтип айтышат билесиздерби? Эч кимиси бетине келип айта албаганы күлкүлүү. Аркаңдан сүйлөгөн адам демек аркада калган адам деп эсептейм. Кимди адамдар сөз кылат деп ойлойсуздар? Жакшы жашап аткан, ийгиликке жеткен, дайым алдыга умтулган, жакшы мыкты адамдарды сөз кылат. Колунан эч нерсе келбегендер. Ошондуктан сенин аркаңдан сөз кылып жатабы, демек сен алдыдасың. Дагы умтула бер, ийгиликтерге жана бийиктиктерге, деп билдирүү калтырган. Мындай билдирүүгө Уголов аттуу интернет колдонуучу "Менин тайгылууйма окшойсуз го" деп билдирсе, Куудул Гүлжайна "Уйга окшошкон жакшы, уй берекелүү. Чем итке окшоп тааныбаган адамга үргөндөн көрө" деп жооп калтырган. Маалымат булагы Аргумент KG сайты. Шоу-бизнестин алдыңкы жигиттери мурда кандай эле, азыр кандай болуп өзгөрүштү? Кандай гана жумуштун башын баштабайлы, баары бир эң алгач ар бир адам ката кетириши, адашышы же болбосо туура эмес багытка түшүшү да мүмкүн. Бул маселеден шоу-бизнестин өкүлдөрү да четте калбаган. Шоу-бизнестин өкүлдөрүнүн айрымдары алгач сахнага чыга баштаганда таптакыр башкача стиль, башкача имидж, башкача келбет менен таанылса, убакыт өткөн сайын көч бара-бара түзүлөт дегендей, өзүн толугу менен өзгөрткөн ырчыларыбыз четтен саналат. Аталган жагдайда сөз кыздар тууралуу эмес, мырзаларга да түздөн-түз тиешелүү десек болот. Барометр KG сайты шоу-бизнестин таанымал болгон айрым мырзалардын мурда жана азыр канчалык өзгөргөнүн тизмектеп көрдү. Султан Садыралиев. Кыргыз эстрадасында Султан Садыралиев деген ысым 2006-жылы таанымал боло баштаган. Ырчынын көптөгөн кыздарды сыздатып, бир катар күйөрмандардын жүрөгүнөн жай таба алган. Ал кезде Султандын жөнөкөй жигит, сүйүү тамчысы, кан досум аттуу ырлары көптөгөн кыргызстандыктардын сүйүктүү ырларына айланган. Садыралиев чыгармачылык жолун ийгиликтүү улантып келет. Бирок ырчы ортодо сахнадан бир аз убакытка алыстап кеткен учурларда болбой койгон жок. Ырчы кыргыз бийи ырын 7 областты кыдыра тартып, мамлекеттик деңгээлдеги мыкты клип жаратты. Султан Садыралиев эң алгач сахнага чыккан кезде арык чырай жигит болсо, убакыт өтүп, жашына жаш кошулган сайын салмак топтоп алды. Ырчы учурда үй бүлөлүү, 2 уул, 1 кыздын атасы. Нурлан Насип. Нурлан Насип деген ысым 2008-жылдан бери белгилүү. Ырчы эң алгач сахнага Жаным аттуу ыры менен чыккан. Ал учурда ырчы, обончу, мелодист катары таанымал. Репертуарында 60-тан ашык ыр, 40 клип бар. Нурлан Насип кесиптеши Асил Кадырбековага 2018-жыл баш кошуп, үстүбүздөгү жылдын март айында Дария аттуу кызды болушкан. Нурлан Насип алгач чыккандагы образын, стилин сактоого аракет кылып келет. Ырчы жада калса ортосу ачылып турган тиштерин, эл кандай талкуу кылган күндө да аларды өзгөртпөй турганын билдирген. Максат Садырбеков. Максат Садырбеков көпчүлүккө Макс кайман аты менен таанымал болгон.
Ал алгач Чолпон Талипбек менен Non-Stop дуэтинде ырдап чыккан. Топ 2009-жылдан баштап ырдап чыга баштаган. Бирок ырчылар 2018-жылы дуэттин курамын жаңылайбыз деген чечим кабыл алышып, экөө жеке ырчы катары кетишкен. Максат азыр дуэттен кеткенден бери сүйүктүүсү Айсулуу Молдалиевага арнап ырдаган ыры хит болууга жетишти десек болчудай. Бирок ага карабай көпчүлүк аны жеке ырчылыкка өткөндөн бери чыгармачылыктан алыстап кетти деген пикирлерин билдиришүүдө. Максат алгач чыккандагы стилине бир топ өзгөртүүлөрдү киргизди. Анын стилиндеги өзгөрүүлөрдү чач жасалгасынын өзгөрүүсүнөн так байкоого болот. Мирбек Иманбеков 2005-2006 жылдары сахнанын жылдызы болуп турган. Ырчы бойдок кезинде ага ашык болуп, артынан ээрчиген кыздар көп эле. Анын ар бир ырын сүйүп угуп, бетиндеги уячасына мас болгон көрөрмандары ырчынын жада калса үйүнө чейин барышып, ар түрдүү кеп сөздөрдү ээрчиткен учурлары да болгон. Иманбековдун Сүйүүнүн керемети чыгармасы жаш кары дебей көпчүлүктүн жүрөгүнөн түнөк тапкан. Учурда ырчы үй бүлөлүү, бир уул бир кыздын атасы. Иманбеков сахнадан бир топ алыстап кеткенден кийин жакынкы күндөрү жаңы ырларды жаздырып, кайрадан угармандарын сүйүндүп турган чагы. Маалымат булагы Барометр KG сайты. Орусиялык ырчы Максим жол кырсыгына кабылып, эс үчүн жоготкону айтылды. Орусиялык ырчы Максим жол кырсыгына кабылып, эс үчүн жоготкон. Учурда ал эсине келе электигин чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Маалым болгондой, мындан 2 апта мурда Максим аэропортко бара жатып жол кырсыгына кабылган. Кырсыктын кесепетинен ырчы алдыда өтө турган концерттик иш-чараларын токтоткон. Бирок анын абалы тууралуу маалыматтар айтылган эмес. Максимдин менеджери Маргарита Соколова ырчы жол кырсыгында эс үчүн жоготконун айтып чыкты. Жол кырсыгы башка мамлекетте болгон. Максим Москвага келүү үчүн аэропортко бара жатканда айдоочу ылдамдыкты жогорулатып, натыйжада жол кырсыгына кабылган. Унаа бир нече ирет оодарылып кеткен. Кырсыктын кесепетинен Максимдин баш мээси чайкалып, мес абалында сүйлөй албай калгандыктан башкалар менен сүйлөшүүдө кыйынчылыктар жаралууда. Учурда Максим эмне болгонун билбейт деген ал. Максимдин менеджери жол кырсыгы кайсы өлкөдө болгонун ачыктай элек. Маалымат булагы Супер KG сайты. Турмушта көп жасалган ырым-жырымдар жана алардын мааниси тууралуу билип алыңыз. Жашоо турмушта көп кездешип, жасалып жүргөн ырым-жырымдар бар. Алардын маанисин түшүнбөй эле тыюу сала беришет. Барометр KG аларды тизмектеп, маанилери тууралуу сунуштайт. Бурчка отурба. Дасторкондун бурчуна отурган болбойт деп айтышат жана бул ырым башка элдерде да кездешет. Мисалы, Кытайда бурчка отурган адам 7 жылга чейин түгөйсүз калат деп ырымдашат. Фэншуйчулар кандай гана бурч болбосун адамдын ийгилигине, ден соолугуна, карама-каршы жыныстагы адам менен болгон мамилесине тескери таасир берет деп эсептешет. Босогодо коштошпо. Босогодон жакыныңыз же сүйгөн адамыңыз менен коштошсоңуз, жакында чыр-чатак болот деп коюшат. Себеби босого эки дүйнөнү бөлүп турган энергетикалык тосмо деп коюшат. Бул чек ара көрүнбөсө да адамдарды эки тарапка бөлүп коет. Жаман маанайда тамак жасаба. Начар маанайда жасалган тамак негативдүү энергияга ээ болот. Ошондуктан чатактан кийин же жаман кабардан кийин тамак аш бышыруу үй бүлө мүчөлөрүнө зыян алып келет. Далыны салбоо. Артыңызда бирөө турса, бул энергетикалык жактан начар корголуп жатасыз дегенди түшүндүрөт. Ошондуктан шаардык маршруткага каршы терше туруп, жумушка барып келгенден кийин бут тарта албай шайыңыз кетип каласыз. Далы адамдагы энергетикалык жактан эң начар корголгон жер. Бирөөгө далыңызды салуу менен күч кубатыңыздан ажырайсыз. Бурчка тыгылбоо. Үйдүн же имараттын бурчу туура эмес позицияны берет жана бурч адамдагы энергияны сорот. Сынык көзгүдөн өзүн карабоо. Сынык көзгүдөн карануу адамдын ден соолугунда маселенин келип чыгышына алып келет. Ооруп жаткан адамды сөймөй менен көрсөтпөө. Бул учурда адам анын оорусун тартып алат деген сөз бар. Жарым жолдон кайтпоо. Бул учурда жол болбой калат деп эсептешет. Бул дагы күч кубаттын кетишине жол ачып, жолду жабат. Бирок чындап эле кайтууга туура келип жатса, үйгө бир аз отуруп, анан чыгуу керек. Маалымат булагы Барометр KG сайты.